Арбаңыздар, ардактуу угармандар, амансыңарбы достор. Ар бир жүрөккө Кудайдан болгон тынчтыкты каалап, кайрадан сиздер менен амандашып турганыбызга кубанычтабыз. Угарман, биз буга чейинки уктурууларыбызда бүгүнкү күндөгү биздин коомубузду моралдык, материалдык жана руханий жактан алсыратып эле тим болбостон көптөрдүн өмүрүн, ден соолугун алып, көптөгөн үй бүлөлөрдү талкалап, айыпсыз наристелерди ата-эне мээри менен ажыратып жаткан зыяндуу заттар тууралуу кеп кылып келдик. Бүгүн дагы угарман, ошол эле калыбыздан жазбай, элибизге болгон кызматыбыз болсун деген каалоо менен ар бир үй бүлө үчүн маанилүү болгон теманын айланасында сүйлөшөлү деп турабыз. Ак көйнөк кийген татына колукту сүйгөнүнөн көзүн албай суктана караган күйөө, нике шакектери, коноктор, каалоо тилектер, түбөлүк меникисиң, өмүрүм өткөнчө сени гана сүйөм деген жадыраган көздөр, эки жашты кубана карап турган жакын тууган курбу курдаштар. Сүйүү жана бакыт. Ооба угарман, күйөөнү же аялды ата-эне тандап берген убакыт өтүп бара жатат. Ал убакта кыз өзү тандап алууга укугу жок болчу. Азыр болсо жаштар өздөрү тандап, сүйүп, күйүп анан үйлөнүшөт. Жаш жубайлар түбөлүккө кол кармаштык, бактылуу өмүр сүрөбүз деп бекем ишенишет. Элибизде той болот, тойдун эртеси да болот деп айтылып жүргөндөй, чынында баардыгы эле сонун башталат. Ушул жерде бири-бирин жадырап карап турган эки жашты бир нече убакыттан кийин ажырашып, экөө эки жолго түшөт деген ой эч кимдин оюна келбейт. Бирок эмнегедир статистикалык сандар такыр башка цифраларды көрсөтөт. Биринчи жолу никеге тургандардын 40%, ал эми экинчи жолу никеге тургандардын 60%, ал эми үчүнчү жолку никеге тургандардын 74% ажырашуу менен аяктайт экен. Ооба угармандар, чынында үй бүлөлөрдүн ажырашуу себептери ар башкача. Бириники эки жаштын бирин-бири түшүнбөстүгү, кайын журттун ыксыз кийлигишүүсү, ичкилик, зордук зомбулук көрсөтүү, тукумсуздук. Жана ошондой эле бири-бирин сүйгөн жубайларды экиге бөлгөн иштердин бири бул ала жипти аттоо, көзгө чөп салуу, же башкача аты менен атаганда ойноштук кылуу. Бир жолу чоң аудиторияда тренинг өткөрүлүп жатып, ал жердегилерге төмөнкүдөй суроо берилет. Эгерде сиз кыялданып жүргөн идеалыңыз менен, башкача айтканда, кыялыңыздагы адамыңыз менен эч ким көрүп билбегендей кырдаалда жакын мамилеге баруу мүмкүнчүлүгү түзүлсө, сиз аны менен жакын мамилеге бармак белеңиз. Отургандардын көбү ооба деп жооп беришкен экен. Бүгүнкү күндө коомубуздагы көпчүлүк адамдар ала жипти аттоо маселесине кадимкидей эле көрүнүш катары карагандар дагы жок эмес. Үй бүлө психологиясы тармагындагы кээ бир акылсыз, терең ойлонбогон адистер көзгө чөп салуунун эч кандай деле жаман жагы жок. Түгүл ал нерсе үй бүлөнү бекемдеше дагы мүмкүн деген ойду айтышат. Бул бекем мамиленин өсүүсүндө боло турган кадимки эле этап дешет экен. Эгер экөө тең акылдуулук кылса, бул этаптан ийгиликтүү өтүп кетишет дагы ажырашууга эч качан барышпайт. Себеби бирин-бирин мурункудан дагы жакшыраак баалап калышат. Себеби алар өзүнүн түгөйүнөн дагы башка бирөө менен болуп келди дешип, адамдарды түз жолдон чыгарышат экен. Ооба угарман, ушундай дагы кеңеш бергендер жок эмес экен. Мен муну өз кулагым менен угуп алып, айраң болдум. Менимче арабыздан кимдир бирөө өз никесинин ушундай жол менен бекемделишин эч убакта каалабаса керек. Ооба, биздин убак жаңы мамилелердин убагы. Азыркы күнү өзүбүз көрүп жаткандай, никенин, деги эле адамдык чыныгы мамилелердин баалуулугу жоголуп бара жаткан учурда жашап жатабыз. Алдыда башаламандыктын доору келе жатат десек дагы биз жаңылышпаган болбойбуз. Буга угарман, жер-жерлердеги аял менен аял, эркек менен эркектердин бири-бирине официалдуу түрдө үйлөнүп жаткандыгы далил болуп берет. Бүгүнкү күндөгү көпчүлүк психологдордун ою боюнча, адам баласы өз өнүгүүсүндө жаңы этапка кадам таштады дешет. Бирок угарман, мындай өткөөл этапта денелик эмес, рухий ишенимдүүлүк, рухий тазалык өтө зарыл. Бир жагынан мындай үрөй учура турган ойлорго таң калуунун деле кереги жок. Себеби Кудай өз сөзүндө: "Эсиңе түйүп ал, акыркы күндөр апааттуу болот. Себеби адамдар өзүнүн гана керт башын ойлоп, акчага сугалак, мактанчаак, текебер, кесир болуп, ата-энесинин тилин албай, алкышты билбей, эч нерсени ыйык тутпай калышат. Алар адамгерчилик менен кайрымдуулукту билишпейт, башкаларга жалаа жаап, өздөрүн өздөрү кармай алышпай, мерез болуп, жакшылыкты жек көрүшөт.
бири-бирине чыккынчылык кылып, алдын кийин ойлобой көпкөнүнөн көөдөндөрүн көтөргөн алар Кудайдан көрө өз жыргалчылыгын артык көрүшөт. Сыртынан кудайчыл көрүнгөнү менен чын-чынына келгенде кудайчылыктын нагыз кудурет күчүнөн баш тартып кеткен болушат. Мындайлардан кач. Алардын кээ бири өзүнүн ким экенин жашырып, элдердин үйлөрүнө кирип алышат дагы күнөөгө белчесинен баткан ар түрдүү кумарларга жетеленген шалаак аялдарды eelиктирип, өздөрүнө баш ийдирип алышат деп жазылат. Бул кайсыл жерде десеңиздер, Ыйык Инжил китеби Тиметейге жазылган 2-каттын 3-бөлүмүнүн 1-аятынан 6-аятына чейин. Изилдөө жүргүзгөндө аялдардын 10-40%га чейинкилери күйөөлөрүнүн көзүнө чөп салаарын айтышкан. Күйөөлөрдүн арасында бул пайыз жогорураак, 20-60%га чейин. Жогоруда айтып кеткендей, биздин коом эгер ал өзүнө жеке тиешелүү болбосо, ала жипти аттоо маселесине лаялдуу көз карашта. Бирок биз билгенден кээ бир өлкөлөрдүн бийлик башчылары үй бүлө жана кылмыштуулук мыйзамдарына ар кандай өзгөртүүлөрдү киргизип, атуулдук нике же никелүү жарандар бири-биринин көздөрүнө чөп салган учурда аларды сот жообуна тартуу тууралуу өзгөртүүлөрдү киргизип жатышат. Мисалы, Камбоджада эгер никелүү аял же никелүү эркек ойноштук кылып жаткан жеринен кармалса, айып салып, андан тышкары ал кармалган жаранды 1 жылга эркинен ажыратышат экен. Ооба каарман, бул мыйзам адамдын эркин чектегендей көрүнүшү мүмкүн. Бирок үй бүлөлөрдүн никелерин бекемдеп, бүтүндөй коомдун тазалыгына чоң таасирин тийгизет деп ишенем. Чынында жаш жубайлар нике кыйдырып, бири-бирине убада берип жатканда, ала жипти аттоо же өз аты менен айта турган болсок, ойноштук кылуу тууралуу эч кимис ойлонбойт. Бирок убакыт өтө бири-бирине болгон сый урматы азайып, бири-бирине болгон күтүүлөр, талап кылуулар өсүп, мындан ары чогуу жашоого доо кетип, коркунучтар туула баштайт. Кайсы никеде болбосун, бир убакта өмүрлүк жарыбыздан улам-улам талап кылуу коркунучу катылган. Көп учурда бул акча маселесине тиешелүү. Ал көп акча таап, бирок аз коротушунга алайбыз. Же мындай талаптар сексуалдык каалоого, мамилеге, балдардын тарбиясына дагы тийиштүү болуп калат. Талаптын өсүшү менен көңүл калуу чогуу келет. Болду эме, эч качан, эч нерсени өзгөртүүгө мүмкүн эмес. Анан жубайлар мындай жыйынтыктарды чыгара башташат. Мен бул үй бүлөгө андан дагы көбүрөөк салым кошуп жатам. Мен эле чуркап жүрөм. Мен мындай жашоодон чарчадым. Сен дайыма андайсың же мындайсың деген сыяктуу жемелөөлөр. Сен эч качан, сен эмне үчүн деген сыяктуу үй бүлөнүн биримдигине жик сала турган суроолор туулуп, акыры ажырашып тынышат. Жубайлар өз жашоосунда кээде жылуу, көңүл көтөргөн маектер, эркелетүү менен сүйүү жетишпей жаткандыктарын сезишет. Ооба, алар бир үйдө жашап жатышат. Алар күн сайын бир нерселер тууралуу сүйлөшөт. Бирок эмнегедир ал сүйлөшүүлөрдөн экөө тең кубаныч ала алышпайт. Ал сүйлөшүү жасалма сүйлөшүү. Анда эч кандай сезимдер камтылган эмес. Бирин-бири сүйбөгөн адамдардай, эки ишкердин же алысыраактан тааныш болгон адамдардын сүйлөшүүсүндөй болуп калган учурлар дагы кездешпей койбойт. Эгерде мамиледе ушундай салкындык болуп жатса, анда алардын жашоосундагы башка тармактар айтпаса да белгилүү. Бири-бирин барктай албаган, бири-бирине арнала албаган жубайлардын жашоолорун зээригүү, коёндой окшош күндөр, кыжырдануу, бири-бирине убакыт бөлө албай калуу, чарчоо, бири-бирине эч кандай кызыктар эмес, бири-биринен көңүл калган сезимдер коштоп калат. Жыйынтыгында мындай мамилеге канааттанбаган жубайлар өзүн алаксытуу максатында же үйдөн ала албаган канааттанууну башка жактан издеп башташат. Анан эле күтүп тургансып, так ошол учурда анын арыз муңун уга билген, аны аябай жакшы түшүнгөн, ага көңүл бурган, аны аяган, ага назик мамиле кылган бир адам чыга келет. Бирок мунун кандай жаман жагы бар? Экөө тең жөн гана досторбуз, ортобузда эч кандай деле өзгөчө эч нерсе жок деп айтышат. Бул эки адам баарлашуу же сүйлөшүү этабына кадам ташташты. Анан алардын мамилеси бара-бара өсүп, жаңы эмоциялар, ийнине колун коюу, белинен кучактоо башталат. Далыга же ийинге тамашалап чапкылоо жана башка ушул сыяктуулар. Бирок бул көрүнүш жаман эмес. Тескерисинче достуктун же жакындыктын эң жакшы көрсөткүчтөрү да. Ооба, азырынча жаман эмес деңизчи. Бирок сиз назик сүйлөшүп, аны акырын белинен кучактаганыңыз
же жекелик сезимдериңиз менен бөлүшө баштаганыңыз жол чырагындагы сары жарыктын күйгөнү. Бул сары чырак эскертүү белгиси. Эгер сиз аны дагы бир жолу кучактагыңыз келип жатса, анда сиз коркунучтуу абалда турасыз. Угарман, ошентип экөөнүн байланышы сүйлөшүү стадиясынан башталды. Анан достук мамилеге, андан кийин бирин-бири жактыруу стадиясына жетет. Алар эми жолугушуу үчүн күйөөсү же аялы көрбөгөндөй, билип калбагандай жерди издеп, жашыруун кезиге башташат. Көп учурда аларга алдоого туура келет. Алар бири-бирине телефон чалып, кат жазып, белектерди беришет. Ооба, азырынча бир төшөккө жатыша элек. Андыктан алар ала жипти аттаган жокпуз деген ойдо. Алар жөн гана жакын достор. Бирок алардын өмүрлүк түгөйүңүзгө эмоционалдык деңгээлде бейопалык кылдыңызбы деп сурасак, алардан ооба, ошондой болуп калат го деген жоопту угууга болот. Эмоционалдык жакындашуу, жактырып калуу күндөн күнгө күчөп, биздин түгөйлөрдүн башын айландырып коет. Жол чырагынын коркунучту билдирген кызыл жарыгы эчак эле күйгөн. Бирок сүйүшкөндөр ага эч кандай көңүл бурушкан жок. Алар көз ачып жумганча кандайча бир төшөктө болуп калганын байкабай калышат. Ошентип көзгө чөп салуунун акыркы этабына жетишет. Угарман, адатта көзгө чөп салуу, ооба, жашыруун башталат. Бирок көп өтпөй кандай гана жашыруун сыр болбосун ачыкка чыгат. Кээде тилекке каршы ал очок отун өчүрүп, ыйык болгон никени талкалайт. Кээде андай эмес. Бирок көп учурда көзгө чөп салуу, ажырашуу, мүлктү экиге бөлүү, балдардын айыпсыз эле жапа чегиши менен аяктайт. Тилекке каршы мындай ажырашуулар бир эле адамга зыян алып келбейт. Угарман, эгер сиздин жашооңузда ушундай кылык жорук болгон болсо, анда бул тууралуу терең ойлонуп, өз убагында токтотуңуз дээр элек. Ооба, угарман, кээде мени ким көрүп коюптур? Мени эч ким билбейт да деп өзүбүздү коопсуз сезебиз. Бирок ардактуу угарман, эгер сиздин бул ишиңиз бул дүйнөдө ачыкка чыкпай калса, анда жараткан улуу Кудай алдында бардыгы ачыкка чыгуучу күндөр келет экенин унутпаңыз. Бирок ал убакта угарман, өтө кеч болот. Ооруну дарылагандан көрө аны алдын алган жакшы экенин бардыгыбыз эле билебиз. Угарман, жубайлардын бири-биринин көзүнө чөп салуусун алдын алуу бул бекем жана ынтымактуу үй бүлө куруу. Бирок мындай үй бүлөгө азгырык келбейт деп эч ким кепилдик бере албайт. Көзгө чөп салуу эң бекем деген үй бүлөлөргө дагы уурданып кирген учурлар болгон. Ооба, Кудай анын бетин ары кылсын дейле. Бирок азгырыкка берилип, өмүрлүк жарыңыз ала жипти аттап алды. Сиз анын бул жоругун билип калдыңыз. Эми эмне кылуу керек? Жашоосунда көптү көргөн, көптү билген, тажрыйбалуу адамга же Кудай менен мамилеси бекем кызматчыга кайрылыңыз. Эч кандай эмоция калтырбаңыз. Себеби эмоция калтыруу көп учурда туура ойлонуп, туура чечим чыгарууга аябай тоскоол болот. Андан көрө өзүңүздү колго алып, жараткандан күч, андан акылмандуулук сураңыз. Анан кандайдыр бир иш аракет кыла баштаңыз. Жубайынын ала жипти аттаганын билип калган адамга чынында өтө кыйын. Ал өзүн алданган, басынган, тебеленген адам катары сезет. Ооба, анын жан дүйнөсү ооруйт. Ошол учурда жаратканга кайрылуудан башка аргабыз жок. Ачуу менен каар жардам бере албаган жерде көбүнчө сүйүү жеңет. Бири-бирине ишенимдүү жубайлар көзгө чөп салуу, көз ирмемдүү болуп, бирок баштапкы мамилени кайра калыбына келтирүүгө көп убакыт талап кылынары тууралуу ойлонушпайт. Эгер сиз өмүрлүк жарыңыздын көзүнө чөп салган болсоңуз, бир нерсе кылууга кеч болуп калды. Ала жипти аттоо менен жараткандын осуятын бузуп, Кудайдын каргышына калдыңыз. Ооба, угарман, муну мен эмес, ыйык жазуу да ушинтип айтат. Көз ирмемдик кумарыбыз үчүн жазууда жазылгандай. Соттоочубуз Машаяктын алдына барып, ар бирибиз денебизде жашаган кезде жасаган жакшы да жаман да иштерибиздин тиешесин алууга тийишпиз деп жазылат. Угарман, эгер сиздин жашооңузда ушундай нерсе болгон болсо, бул адатыңыздан биротоло кутулууга Кудайдан күч жана чечкиндүүлүк сураңыз. Кимдир бирөөлөргө никеден сырткаркы байланышын үзүүгө кыйын болот. Бирок сиздин Кудай алдындагы милдетиңиз жубайыңызды жана балдарыңызды коргоо. Кудай сиздин жакындарыңыздын азап тартуусун каалабайт. Бирок сиздин Кудай алдындагы милдетиңиз жубайыңызды жана балдарыңызды коргоо.
Кудай сиздин жакындарыңыздын азап тартуусун каалабайт. Сиздин Кудай алдындагы милдетиңиз биротоло калтыруу жана таштоо. Таштай албайм, ал таарынып калат. Ал кыйналат деген актануулар шайтандын сүйүктүү амалдарынын бири экендигин унутпаңыз. Көзгө чөп салуу адатын биротоло таштап, кесепетин басып өтүү үчүн негизги 3 кадамды кылуу керек экен. Дарыгерлердин тили менен айтканда сиз аны ампутация кылышыңыз керек болот. Бул ампутация сөзүн колдонгонум дагы бекеринен эмес. Дарыгерлер адамдын жашоосун, анын башка оорубаган мүчөлөрүн сактап калуу үчүн ушул ампутация жолуна барышат. Жөнөкөйлөтүп айтканда, адамдын ооруп, ириңдеп бара жаткан мүчөсүн кесип алып салуу. Огарман, ушул сөздү эстегенде мен былтыркы кышта дарыгерлер мен тааныган бир жигиттин үшүк алып кеткен 2 бутун кесип, аны аман алып калышканын унута албайм. Ооба, аны бир жагынан карап чынында зенин кейит. Анткени ал жапчаш туруп 2 бутунан айрылып калды. Бирок ага оор болсо дагы, азыр ал элге аралашып, өз оокатын кылып, тирүү жүргөнүн көрүп бир жагынан кубанасың. Бул иштер чынында өз убагында кылынбаганда бүт сөөктөрүн ириң чаап, ал бул дүйнө менен кош айтышмак. Дал ушул сыяктуу көзгө чөп салуу адатын биротоло таштоо үчүн аны дагы ампутация кылыш керек болот экен. Ал үчүн биринчи кадам аны моюнга алуу. Кылган ишти кылдым деп моюнга алуу. Моюн сунуу жана ампутациядан кийин айыгуу. Ампутация бул жеңил желпеле дарылоо жолдор эмес. Бул кесип салуу катуу ооруткан, бирок керектүү иш аракет. Бул демек көңүлдөшүңүз менен болгон бардык байланышты биротоло үзүү. Бул убакта телефонду таптакыр өчүрүп, же номериңизди таптакыр алмаштырып салыңыз. Эң негизгиси эч качан ага кайра жолукпаңыз. Керек болсо, кээ бир адамдар бул илдеттен толугу менен арылуу үчүн иштеп жаткан жумушун дагы, жада калса башка шаарга көчүп кетүү кадамдарына чейин барышат. Никеден сырт мамилени үзүү чынында оңой эмес. Бул катуу күрөшүүнү талап кылган оору сыяктуу. Буга жогоруда айтканыбыздай ампутация гана жардам бере алат. Көптөр никеден сырт мамилени үзгөндөн кийин жабыркаган жан дүйнө көптө барып айыгарын аңдай беришпейт. Бардыгы өзүнөн өзү жайына келет деп ойлошот. Угарман, бул миф же болбосо мындай жалган ой эки терең адашуу менен байланышкан экен. Биринчиси, жубайым менен болгон мурунку мамиле тез эле ордуна келет. Бул көйгөйлөр жылдап чогулган. Жана эртең менен ойгонсоң эле ал жок болуп кетпейт. Экинчи адашуу, ойношу менен болгон мамилени өзүм каалаган учурда оңой эле үзүп кое алам деген ой. Албетте, бул мамиле күнөөлүү мамиле болчу. Бирок шайтан алардын ортосундагы мамилени жубайлардын мамилесине окшоштургусу келген. Мамилени үзүүдө кыйналуу бул боло турган кадимки көрүнүш. Акырындык менен мамилени каалаган учурда үзүп коем деген ой бул жарабаган ой экен. Бул сынган бут менен чуркаганга барабар дешет. Бул убакта сиз көнүп калган адамыңызга кайтып барбоо, аны менен эч кандай эч нерселерди жазышпоо режимин түзүп алыңыз. Бул режимдин өзөгү тартип жана өзүңүздү толук көзөмөлгө алуу. Бул демек күйөөңүз же аялыңыз сизге каалаган убагында телефон чалып, кайда, ким менен экениңизди сурай алат. Сиз ага ачык айрым жооп берүүгө аракет кылыңыз. Бул режимде сиз өмүрлүк жарыңызга кайда экениңизди, эмне иш кылып жатканыңызды айтып бересиз. Кандай гана калп болбосун, дароо токтотулушу керек. Ооба, бул ыңгайсыз, түйшүктүү нерсе. Бул сиздин кыжырыңызды келтирет. Бирок сиз өмүрлүк жарыңыз менен болгон мамилени жаңыртууну баштап, анын көз алдында кайра ишенимге кирип жатасыз. Ампутация бул дарылануу ыкмасы. Бул ыкмада жабыр тарткан тараптагы айыгат. Чындыгында угарман, аял менен күйөөнү биз ойлогондон дагы чоң нерсе байланыштырып турат. Миңдеген адамдар үй бүлөсүн сактап, мурунку мамилени кайра калыбына келтире алышкан. Демек угарман, сиз дагы өз үй бүлөңүздү бекем кармап, сактап кала аласыз. Ооба, бул үчүн убакыт, аракет жана туура кеңештер керек. Сиз талкаланган мамилени калыбына келтирүү үчүн бардыгын беришиңиз керек болот. Бул үчүн жумшалган күч аракетиңизди 100 эселеп кайтара аласыз. Андыктан үй бүлөңүз үчүн күрөшүү, угарман, маанилүү жана зарыл экенин унутпаңыз. Угарман, бири-бириңерге өмүрүңөрдүн акырына чейин ишенимдүү болууга жараткан өзү жардам берсин деп
Биз дагы бүгүнкү уктуруубузду жыйынтыктамакчыбыз. Кайрадан жараткан жалгап амандашкан чакты сак саламатта бар болуңуздар.